Кесип тандоо ар бир адамдын жашоосунда чоң ролду ойнойт. Азыркы учурда замандын талабына ылайыктуу кесиптерге Бишкектеги номер 4-кесиптик лицей адистерди даярдайт. Ал эми 16 жаштагы Тилек аталган окуу жайга Кара Балтадан келген. Ширетүүчү негизи өзүмө жагат. Өзүмө ошо жаккан үчүн тандап алдым бул кесипти. Ширетүүчүнү жаккан үчүн ошо азыр үйрөнүп жатабыз, ушун практика кылып. Кийин үйүбүзгө бир нерсе үй курганда ошо жардам берет өзү негизи ошо. Ошон үчүн үйрөнүп жатам. Ошондой эле бул окуу жайдын студенттери көптөгөн кесиптерге ээ болушат. Жөнөкөй шыбакчы болуш үчүн дагы атайын билим алуу керек дейт аталган лицейдин мугалими Жылдыз Абдылдаева. Бул куруучулук болгондо эле элдер ойлойт да, бул куруучу болуш оңой деп, шыбакчы болуш оңой деп. Бул шыбакчылык деле бул эң оңой нерсе эмес. Бул шыбакчы болуш үчүн атайын билим алыш керек. Атайын окуп үйрөнүш керек дагы, ошону кайра өндүрүштүк окууда колу менен жаза үйрөнүш керек да. Бизде бул кесипчилик багытта, бизде лицейде атайын окуучу мастерскойлор бар, устаканалар бар да, ошо балдар келип окуп, ошол теорияда эмне билим алса, ошону кайра тиги практика жүзүндө колдор менен жазап үйрөнүшөт да. Азиз Жороев лицейдеги алдыңкы студенттердин бири. Азыр ал 1-курста жыгач усталык боюнча билим алууда. Келечекте өзүнүн эмерек жасоо ишканасын ачсам деген тилеги бар. Бул эркек адамга 3 нерсе керек: үй таң салыш, бак тигиш, бала тарбиялаш. Бул биз азыр үй салганды үйрөнүп атабыз. Бул үй салганда биз крышка, үйдүн крышасын, үйдүн айнектерин, эмеректерин биз эркек адам толтуруш керек, бүт жасап. Biz ошондой эле жыгач менен үйдүн ичин толтурганга ырастанып атабыз. Ошо окууга ошон келгенбиз. Экономист, юристтерге караганда жөнөкөй эле ширетүүчү, уста, шыбакчы, сантехник адистиктерине ээ болгондор жумушсуз калбайт деп белгилейт лицейдин директору Эрмекгүл айым. Бул картайбай турган кесип деп ойлойм мен. Себеби бул кесип деген ар дайым керек болот. Биз окуучуларыбызга айтабыз ар дайым. Силер эң кур дегенде, жигитке 70 өнөр аздык кылат деген кыргызча жакшы сөз бар эмеспи? Ошондуктан эң кур дегенде үйүңөрдү барып евро ремонт кылсаңар дагы ата-энеңерге пайда келтиресиңер, үйрөнгүлө деп бюджеттик негизде болгондуктан бизде жатакана бекер берилет, алыстан келген балдарга. Бир маал тамак бекер берилет, ошондой эле жакшы окуган балдарга стипендия берилет. Бул окуу жай 1954-жылы негизделип, бүгүнкү күндө 10дон ашык адистик боюнча студенттерди бекер даярдап келет. Окуу мөөнөтү тандалган кесипке жараша 2 айдан 3 жылга чейин созулат. Бүтүрүүчүлөргө аттестат жана диплом тапшырылат. Алардын 80-90% жумуш менен камсыз болушат. Азирет Осмонов, Инсан Бакиров, Таңман Айберүүсү.